Assalamu алейкум, Айман Нуру Кадырбеков. Бұл жерде граждандық кодекстен 2 бөлігінің 1037 беренесінде интеллектуалдық меншіктің объектілеріне төменгілер кіреді дегенге дағы бір пункт қосылып тұрды, географиялық аталыштар деп. Демек ал авторды қатар қорғалады. Аз көшеде кетіп атсаң, Атбашы, Ақсы, Қарақұлжа деген кафелер бар. Ресторандар бар, тұрабы? Толтыра. Казарма деген сияқты. Кейін ошолор эмне болот? Эгерде географиялык аталыштар автордук укук менен корголо турган болсо. Монте-Карло деген бар мен билгенден. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Нуржигит мырза, географиялык аталыштагы биздин жаңы объект, интеллектуалдык менчиктин жаңы объектиси катары мыйзам долбооруна кирип атат. Бул аталыштарга сиз белгилеп кеткендей, өзгөн күрүчү, Атбашынын балы, балким Баткендин өрүгү, ушул сыяктуу географиялык аталыштарга ээ болгон биздин баягы өндүрүлгөн товарлар кирет да, булар жамаатташып бүгүнкү күндө ошо ассоциация менен биргеликте ошо дүйнөлүк рынокко, жакынкы рыноктарга, мегиле рыноктарга чыгаруу шарттарын түзүү максатында жазылган мыйзам долбоору. Жок, эгерде мен Талас деген спорт зал ачайын десем, же Нарын деген китепкана ачайын десем, кандай болот ошондо? Бул эми Талас же башка энчилүү аттар бар да, бул баягы. Бул географиялык аттар закондо көрсөтүлүптүр, жаңы пункт экен ошол. Жок, бул баягы жалпы түшүнүктөгү сөздөр, бул жерге тиешеси жок мыйзамга. Бул мыйзамда конкреттүү түрдө көрсөтүлгөн ошол жанагы географиялык товарларга, өндүрүштүк товарларга багытталган мыйзам. А бул аталыштар Талас деп эч качан бул бирөөгө укук берилбейт, же Караван деп, же Каракулжа деп, андай бизде катталбайт. Түшүнүктүү. Экинчи маселе, китеп чыгарыш кандай оор иш? Жазуучулардан сураңыз, илимпоздордон сураңыз, көздүн майы кетет, күч кетет, энергия, убакыт кетет. Ошентип араңдан зорго жазып чыгарган китептерин Дордойдо пираттык копияларды кылып туруп арзан сатып атат. Адамдардын мээнетин уурдап. Ошого кандай чараларды көрүп атасыздар? Рахмат, Нуржигит мырза, бүгүнкү күндө Кыргыз патент китептерди авторлорун менен чогуу иштешебиз. Алардын китептерин да өзүңүз билгендей, бүгүн жакында эле биз 16 ушул чыгармачыл инсандардын авторлорунун китептерин чыгарып бердик. Жылда ушул миссиябыз уланат. Анан бирок авторлордун укуктарын баягы биз семинарларды өткөрүү менен чектелип атабыз да. Быйыл өзүңүзгө белгилүү болгондой 10-чу антиконтрафак эл аралык форуму Кыргызстанда болуп өттү. Ошол жанагы пиратство боюнча дагы бизде мындай резолюциялар кабыл алынды. Эми резолюция бир эмес миңдеп кабыл алсаңыз деле иштебей атса. Мен дагы бир жолу айтам, канча китептер которулуп, канча китептер жазылып атат, бирок Дордойго барсаңыз сапатсыз пираттык копиясы автордун чыгарган эмгегине караганда 2 эсе, 3 эсе арзан сатылып атат. Эл ошол жакка болуп кетип атат. Авторлордун бул жак укугу да корголбой атат, киришеден да корголуп атат. Ошол боюнча эмне иштер болуп атат? Ушул боюнча бир адам кылмыш жоопкерчиликке тартылдыбы, же административ жоопкерчиликке? Бул эми укук ээлери өзү баягы укук коргоо органдарына кайрылган учурда бул маселени чогуу иш алып барабыз да, чындыгында ошол өтүнмө ээсинин китеп экенин биз Кыргыз патент тарабынан айтышыбыз мүмкүн да, тастыктап беребиз. Андан башка биздин баягы чарабыз жок да. Биз каттоочу орган гана болобуз да, автордук укугун каттайбыз. Демек, Ички иштер министрлиги бул багытта иштебесек болбойт, анткени чет өлкөлөрдө бир сүйлөмдү уурдап алсаң дагы дипломду аннулировать этип, окуудан чыгарып, экинчи кайра сени ушул окууга кабыл албайт. Ушул жагын ойлонуп көрөлү да. 5 сөздү катар жазып алып уурдап алсаң, сени уур деп эсептейт. Анан дагы бир маселе. Мына бул жерде биздин музыканттардын чыгармалары кээде казак музыкалык каналдарынан чыгып калат да. Ошол эле өткөндө мисалы Садырбек Жумалиевдин Таң сыры деген ыры, Чубак Сатаевдин Арман ай дегендери мисалы казак музыканттар ырдап жүрөт. Анан автордук укугу катары ошолордун үлүшү, төлөгөнү Кыргызстанга келип түшөбү? Ошол эле мезгилде тескерисинче биздикилер да кээде өзбектердин, казактардын ырларын которуп алып ырдап атышат. Алар эмне тигил жакка кеткен болобу ошондо? Акчалары. Рахмат, Нуржигит мырза. Биз өзүңүз белгилеп кеткендей, Кыргызстандагы биздин баягы
жамааттык ошол уюмдар менен келишимдери бар. Ошол эле Казакстан, Түркия жана башка өлкөлөр менен, Россия менен, биз Россия менен же ошол биргелешкен баягы келишимдин негизинде биз которуп беребиз алардын аткарылган ырын, гонорарын которуп беребиз. Ошондой эле алар дагы биздин Кыргызстанга эгерде түз Кыргыз патент менен биргелешип түзгөн келишими болсо, автордук укугун Мисалы, биздин авторлордун ырларын, чыгармаларын аткаргандыгы үчүн чет өлкөдөн канча каражат келип түштү ушул жылы? быйыл келип түшөт, азырынча эми түшөт. Болжолдуу эсеби барбы? Болжолдуу эсеби биз Россияга азыр 160 000 сом которуп атабыз. Мен маселени айтып атам да, Орусияга. Келгендери? Келгендерин биз азыр келелек, жыл аягы бүтө элек да, быйылкы жылдын эсебинен. Анан акыркысы, мисалы, илим эмгектер жазылып атат. Кыргызстан азыр илимдин кандидаттарынын, профессорлордун, докторлордун, академиктердин өлкөсү болуп кетти. 1000 санга жан башына келгенде биз алдыга чыгып кеттик, бирок илим аркага кетсе кетти, алдыга кеткен жок да. Ошол диссертацияларда дагы уурлуктар көп, мисалы, которуп алгандар. Ушуларга кандай бир чара көрүлүп атат? Мониторинг барбы? Эми мен жана башында белгилеп айткандай, биз Кыргыз патент баягы каттоочу орган быз да. Анан илимий иштерин, монографияларын, укуктук мындай баягы өтүнмө түшсө, биз аларды каттайбыз. Анан эми ошол жанагы эле суроодо, эгерде ошондой бузуулар болуп атса, арыздар, өтүнмөлөр түшүп атса, Арыз болсо, өтүнмөлөр болсо реакция болот экен, мындай проактивдүү чаралар жок экен да тилге. эгер бизден каттоодон өтсө, биз анын укугун укук коргоо органдарына барганда биз көмөктөшөбүз. Чоң рахмат.